Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Бүгүн Баткен шаарында атайын түзүлгөн комиссия мигранттардын балдарын санын тактоо иштерин баштады. Бул тууралуу Баткен райондор аралык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын алдындагы үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Умушевна Салам медиага билдирди. Маалыматка ылайык, өткөн жылда Баткен районунун аймагында 22.151 мигранттардын баласы аныкталса, Баткен шаары боюнча 3.447 бала такталган. Белгилей кетсек, облустук бийликтин маалыматында Баткен облусунда 29.141 жаран тышкы миграцияда, 18.316 адам ички миграцияда жүрөт. Баткенде өрүктүн данегинен жасалган май сатыкка чыкты. Бул тууралуу Алыштан органик кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмүшев Салам медиага билдирди. Төлөмүшевдин айтымында өрүктөн жасалган продукциялар облус аймагында сатылууда. Ошондой эле органикалык жактан таза азыктар Борбор кала Бишкекке да жөнөтүлүүдө. Бул кичи грант Жапон өкмөтү тарабынан Кыргызстанды өнүктүрүүгө бөлүнүп, Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан ишке ашырылды. Жакынкы жылдарда Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык өрүк жана органикалык өрүк майы Жапон мамлекетине экспортко чыгарылмакчы. 2023 жылдагы ажылык сапарына каттоо бүгүн 24 январда башталды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда каттоо 14 февралга чейин жүрөт. Биринчи кезекте 2019-2022 жылдардан тарта электрондук кезекте турган жарандар каттоого алынат. Ал үчүн алар 1000 АКШ долларын РСК банкына төлөп, төлөм кагазын жана каттоого тиешелүү кагаздарын жергиликтүү казыяттарга тапшырыш керек. Ошондой эле жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карт паспортунун негизинде 20 февралдан 6 мартка чейин жүргүзүлөөрү айтылды. Жарандар 1000 АКШ долларын жана кайтарымсыз 1000 сом төлөбөй туруп каттала алышпайт. Ошол эле учурда 2019-2022 жылы каттоодон өтүп, бирок бара албай калгандар кайрадан каттоодогу 1000 сомдук каражатты төлөбөйт. Талапкерлерди каттоо Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндөгү облустук, шаардык казыяттарда жана райондук хатибияттарда жүргүзүлөт. Буга чейин Сауд Аравия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлгөн. Ал эми 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 жаран кезекте турат. Илимпоздордун даража үчүн үстөктөрү 50% жогорулатылды. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында өткөн Министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында илимий даража үчүн үстөктөрдү 50% жогорулатуу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Натыйжада 2023 жылдын 1 январынан тартып илимий педагогикалык кызматкерлерге профессордук окутуучулук курамга, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлерине негизги иштеген жери боюнча эмгек акысына ар айлык үстөктөр төмөнкүдөй белгиленет. Илимдин доктору окумуштуулук даражасы үчүн 2700 сом өлчөмүндө, илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы үчүн 1350 сом өлчөмүндө. Белгилей кетсек, буга чейин илим докторлоруна 1800 сом, илимдин кандидаттарына 900 сом өлчөмүндө кошумча төлөмдөр белгиленген. Кыргызстанда 1179 илимдин доктору жана 5323 илимдин кандидаты аттестациядан өткөн. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.